Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжи. Мен Ажуманова Перизат, социалдык иш адистиги СРК 220 тайпасы. Саламатсызбы? Кыргыз тили жана адабият сабагы боюнча окутуучу Исраилова Нускайым Абдыганиевна. Эне тилим эчен кылым каарыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Ар бир эл өзүнүн тили аркылуу гана ата-бабаларынын руху менен байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата-бабалардын руху менен байланышын жоготот. Ата-бабалардын руху менен байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл анан өзү да кырындап куурап жок болот. Кыргыз тили улуу тил экендигинде шек жок. Анткени улуу тил болбосо ал Манас баштаган Озеки чыгармачылыктын 40 томдук үлгүлөрүн жаратканга күч-кубаты жетмек эмес. Жана көптөгөн дастандардын баарын поэзия тилине салып сүйлөтө алмак эмес. Кылычты кыя чапкан тил, кыргызын барктап баккан тил, кызыл жалын от кечип, кылымдап жолду баскан тил. Кырааты менен сүйлөсө, Кытайга дагы жаккан тил. Кыргыз тили сабагы боюнча кайтарым байланыш. Нускайым Абдыганиевна антоним, анын түрлөрү жана пайда болуу жолдору деген темада сабак өтүп түшүндүрүп берген. Антонимдер табиятынан, жаратылышынан бири-биринен айырмалануунун негизинде келип чыккан. Мааниси жактан өз ара бири-бирине карама-каршы турган, бирок бири-бири менен мамилелеш түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр антонимдер деп аталат. Антонимдер маанисине карай. Нагыз антонимдер маанилери бири-бирине толугу менен каршылашат. Мисалы, өйдө төмөн, узун кыска. Толук эмес антонимдер. Түгөйлөрү толугу менен каршылаша албайт. Мисалы, ысык жылуу, жаман начар, узун орто бойлуу. Контекстик антонимдер өз алдынча турганда бири-бирине каршы келбей, контекстте гана антонимдешет. Мисалы, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Аткарылуучу тапшырмалар. Биринчи тапшырма. Сүйлөмдөрдөгү асты сызылган сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. Мисал, куурап, өсүп. Ажаан, жоош. Сылык, корс. Басылды, күчөдү. Дайыма, эч качан. Толук антонимдерди тапкыла. Экинчи тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин таап жазгыла. Ак, кара, жер, асман, бийик, төмөн. Кошуу, кемитүү, достук, душман, өмүр, өлүм, күн, түн. Боорукер, ташбоор. Ач, ток, кубаныч, кайгы. Пайда, зыян. Батыш, чыгыш. Бейиш, тозок, узун, кыска. Ыйлады, күлдү. Антоним катышкан макалдарды жазгыла. Бар таттуу сөз, жок ачуу сөз. Билбейм деген бир сөз, билем деген миң сөз. Көрбөдүм деген бир сөз,
көрдім деген көп сөз.